atam, тирегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанычым атам, өмүрүмдү сенсиң башатым. Жалпы көк бөрү сүйүүчүлөрүнө Сусамыр жергесинен салам айтабыз. Биз белгилүү көк бөрүчү Исхак Бекболот уулунун атасы Бекболот Калматов мырзанын жанында турабыз. Алгач эле быйылкы жайлоонун сезону кандай өтүп атканы жөнүндө сурап өтөлүчү. Кудайга шүгүр, эми быйылкы жайлоо салкын десек салкын, ызык десек ызык болду, жакшы. Малыбызга дагы, жаныбызга да жакшы болду. Чөптүн мына өзүлгөнү көрүп атасыңар. Саратан аяктап келди азыр. Жаз көркүн алигиче буза элек. Кудайга шүгүр, чөбүбүз ширелүү мына. Мал жаныбыз да жакшы болуп атат. Жакшы, баары жакшы болуп атат, ойдогудай. Кудайга шүгүр. Исхактын баягы көк бөрүгө кызыгып калганы бул кичинекей кезинен мал менен болгонунун дагы бирден бир себеби болду болуш керек, Эми бул Исхактын көк бөрүгө кызыгып калганы бул бала кезинен эле го. 4 жаш, 4,5 жаш кезинде атка отургузду атам раматлык. Ошондон эле ат үстүндө жүрөт, Кудайга шүгүр, эми мына азыр эл арасында, балдардын арасында жакшы оюн көрсөтүп жүрөт. Кудайга шүгүр. Ошо менен эле кызыгуусу артып кетти наристи бала кезинен баштап эле. Атка жакын болду. Атка жакын болду. Ушу 1-классты окуп жүргөндө го дейм, Нооруз турниринде айылда бир чабыш болуп, ошондо бир тай чапты. Ошо тай биринчи келди, ошондон эле арты ошондон кийин уланып кетти го деп ойлойм. Кызыгуусу. Анан өзүбүздүн ата тегибизде каныбызда болгондон кийин кыргыз өзү мал жанды өзгөчө, малдын ичинен жылкыга жакын эмеспизби? Ошонун да касиети го. Өзүңүз дагы улак ойноп калгансыз. Эми убагында ойнодук, бирок биз мынчалык ойной алган жокпуз да. Одарышка түшүп жүрдүк. Улак тартып жүрдүк, бирок буларчалык болгон жокпуз да. Булардын деңгээлинде оюн көрсөтө алган жокпуз. Айыл ичинде ойноп жүрдүк. Одарыш менен одарышып жүрдүм республикалык деңгээлде. Агаларым деле тартчы, өзүбүз тартчыбыз, иним тартчы, анан элеман тартып жүрдү. Менден кийинки иним да тартып жүрдү. Кожоңкул көк бөрүсүнүн эмесинде командасында тартып жүрдү, рассветтечи. Чыңгызбек Ашыр уулу деген. Андан кийин элеман тартып жүрдү, анан элемандан кийин азыр Исхак тартып жүрөт. Өзүбүз негизи баарыбыз эле бир туугандарыбыз менен эле баарыбыз эле көп эле улак тартып жүрдүк. Элеман менен бул Исхактай баарыбыз аралашкан жокпуз да улакка. Элеман менен Исхак болсо жакшы аралашты. Улар эми республикалык деңгээлде тартып жүрүшөт азыр. Исхак мынакей экинчи ирет бул улуттук курама команданын мүчөсү болуп отурат. Бул жылы дагы улуттук курамга киргенде сиздерде бир сыймыктануу болсо керек. Өзү Исхак келип апасына айтыптыр, көчмөндөргө, экинчи көчмөн, 6-чы көчмөндө, дүйнөлүк көчмөндөр оюна дагы катышууга чакырып алдым. Тиги ынтымак Көкбөр Федерациясынын президенти Эрлан мырза чалыптыр Исхакка. Анан айтыптыр, апасы айтып калды. Ушинтип Исхак көчмөндөргө кошулуптур деп. Исхак сүйүндү, Исхактан кийин мен деле сүйүндүм. Эми жакшы тартып, жакшы оюн көрсөтсө бөйдө кырсыгы жок. Эми булардын арасында азыр бул 24 балага канча эл күтүп турат. Ушул балдар бөйдө кырсыгы жок, атчалы жеңил болуп жакшы оюн көрсөтсө, ошол Кыргызга сыймыкта, Кыргыздын намысын коргоп, намысын колдон чыгарбай, балдар ушу Кыргыздын үмүтүн, ишеничин актап берсе, ошол жакшы сыймыкта Кыргыз элине. Жакшы. Мен башында чындыгында каршы эле болдум улакка киргенде. Анан эми азыр болбой калды, өзү ойнойм деп аракет кылган, эми биз деле колдон келген аракетти кылабыз. Акыл насаатыбызды айтып турабыз. Мындай кыл, тигиндей кыл деп. Байкашыбыз боюнча аябай токпейил бала да. Өзүм деле айтам, балам дейм. Көп жокко да чөкпө, бар болсо көппө дейм. Кыргызда жакшы макал бар го. Куш канча бийик учса, кайра жерге конорун унутпаш керек депчи. Мен ошону көп айтам да балама. Канчалык бийиктеп турсаң дагы ошол каалооңан жаспа деп. Ушу каалооңан жаспай жүрө бер деп. Анан калган өзүнү да эми 22-ге чыгып калды, Кудай буйруса мына эми. Ал мага акыл үйрөтө турган кези да азыр Исхактын. Жакшы. Эмелерине аттарды баягы айыл аймактарда ойноп жүргөн кезде аттарын карап берип калдыңызбы? Чындап ат карап берген жок. Бир ат эле айыл аймагында бир аттын карап бердим.
өзүнүн бир аты бар болчу, Максимус деген. Анан кийин сатып жибердик. Ошонун эле кичине карап бердим. Атага андан башка ат деле карап бере алган жокмун. Анан тиякта командалардын аттарына кирип кетти. Азыр Кожомкул айылында балдар менен өжөң ойноп жүрөт, ошолордун аттары минип жүрүшөт. Ал балдарга эле рахмат, эми ошончо атты дайындап беришет. Ошолордун аттары менен ойноп жүрөт. Эми буюрса аттар азыр жаш өзү өсүп келатат, эми ошолордон минет го. Бир эки ат жакшы да эметип атам дайындап. Ошолор өсүп калса бир 2 жылда ошолорду минип калат буюрса. Эми туура эмес жерлерин айтам, кээ бирде мындай ол жериң туура эмес болуп калды деп. Туура жерлерин айтам, ушундай кыл деп. Багыт берип турасыз. Багыт берип турам да, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Ошол эми анан Баягы сбордо жүргөндө улуу кичи менен бирдей мамиле кыл дейм. Улууну урматтап, кичини сыйлап жүр деп эле көп эле айтам акылымды, анан калган эми өзүнүн да жолу. Сиз о дарышка дагы чыгып калдым деп атпайсызбы? Тойлордо ушундайларда чыктыңыз да, э? Тойлордо чыгып жүрдүк, Соңкөлгө барып түштүк, тети Кеминде түштүм о дарышка. Айыл эргелеринде түшүп жүрдүк, Талас 2000ге бардык. Манаска бардыңызбы? Манас. Байгелүү орундарды алган учурлар болдубу? Байгелүү орундар мен биринчиге чалган жокмун, экинчи орунду алып жүрдүм. Атка жакындык, балбандык, баягы өзүңүздөрдүн бир эме тукумуңуздар да бар турбайбы? Эми биздин ата тегибиз бүт эле жылкы менен келген да. Менин атам эмес, менин атамдын атасы жылкы баккан киши. Анан атам да жылкы баккан киши. Анан мен деле ушу чычкандан мен жылкы менен келдим бала кезимден. Анан эми балдар каяка качат андан.